Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. КТРК Спорт телеканалында арена берүүсү башталды. Кызматыңыздарда Кубан Жумаймединов. Бүгүн биз Нарын облусунун курама командасы, волейбол боюнча Нарын облусунун курама командасы саналган Теңир Тоо клубунун өкүлдөрүн чакырганбыз. Да ушул Нарын облусундагы волейболдун абалы жана ошондой эле жалпы Кыргызстандагы волейбол тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе конокторду тааныштырсак, дал ушул команданын капитаны, машыктыруучусу Чыңгыз Шаев жана Теңир Тоо командасынын өкүлү, оюнчусу Айдар Болотбек уулу. Саламатсыздарбы? Анда эмесе сөз башынан болсун, ушул Теңир Тоо командасы качан, кантип түзүлүп калды эле? Саламатсыздарбы? Теңир Тоо командасы 2009-жылдары түзүлгөн. Бул командага түзүлүшүнө көп байкелерибиздин салымы бар. Мен ошол кезде студент болчумун, 2-3 курс болчумун. Нарын шаарына каникулга барып калып, анан ошол жерге барсам, ошо Жеңиш Марикеев Жеңиш деген агабыз бар, Нарындан болот, ал да ойноп жүргөн. Анан ошол кишиге мени тааныштырабыз деп алып барышып, бир байкелер. Анан экөөбүз таанышып, таанышканда биринчи мага көп деле көңүл бурган жок, бою кичирээк экен дегендей кылды да. Анан бир айылдан утулуп калышыптыр ошо Нарындын агайлары. Анан Чыңгыз биз менен бар ойноп бер. Как раз Жеңиш агай да келип калыптыр деп анан сүйлөшүп алып эртеси күнү оюнга бардык. Анан ойнодук. Ошол айтып аткан Марикеев Жеңиш деген агайыбыз мага пас коюп берип, анан оюн бүткөндөн кийин келбей, Нарында да ушундай балдар барбы, давай команда түзөбүз деп ошол жерден идея пайда болуп, анан бул жакта чогуу ойноп жүргөн, чогуу окуп жүргөн досторубуз бар эле. Анан аларга келип айттым, ушундай команда түзөлдү атат, ойнойлу. Ал кезде Нарындан клубный командалар жок болчу. Федерация жаңыдан ишин баштап, клубтар түзүлүп, волейбол жанданып баштаган кез болчу. Анан биз дагы ошондо ошол агайдын аркасы менен анан бул жакка келип, Абдыраев Нурлан, Бешекеев Өмүрбек деген байкелерибиз дагы колдоп, команда түзүлүп калды. Ошо менен анан Теңир Тоо болуп келе жатабыз буюрса. Теңир Тоо командасы түзүлгөн соң ушул Кыргызстан чемпионатына, жогорку лигасына канчанчы жылы кирип, канчанчы жылдан баштап ушул чемпионатка катышып келет? Ошол 2009-жылдардан баштап эле катышып баштадык. Баштаганда жаңы чыкканда чынында эле команда болуп ойнош кыйын болду биз үчүн. Эми утулдук, анча-мынча жерден билбей правилаларды. Волейболдо расстановка деген нерселер бар, айылдагыдай эле ойнобойсуң, зона менен орун алмашуулар болот. Анан ошондон бир аз кыйналып, өзүбүз тренировкада башка оюн, турларга чемпионатка келгенде башка оюн болот. Демек сиздерге жардам берген машыктыруучу жок болчу? Башында машыктыруу жок, өзүбүз ойноп жүрдүк. Андан кийин машыктыруучу алып, машыгып, тренировка кылып, балдар болуп команда болуп жүрүп, ошондон кийин анан жакшы результаттар башталды да. Теңир Тоодон көптөгөн балдар чыкты. Азыр улар командасында ойноп жүрөт. Муса уулу Темирди айтсак, ошол жаңы биз түзүлгөндө кичинекей бала болчу. Биз аны эшитип, эми өзүбүздүн инибизди бөбөгүбүздөй көрүп эле эркелетип эшитип болчубуз да, ушундан чоң волейболчу чыгат деп элечи. Бирок чынында жакшы оюнчу чыкты. Биз ошо Теңир Тоодон ошондой балдар чыкканда да сыймыктанабыз. Анан ошол өз тарыхында канча жолу улуттук лигага чыгып оюн көрсөттү? Улуттук лигага Теңир Тоо 1-2 жолу чыгып, кайра түшүп калдык тилекке каршы. Эмне себеп болду дедиңиз? Ошо улуттук лигада мындай өз ордун сактап калууга кандай тоскоолдуктар болду? Бир мезгилде жакшы келгенбиз, жакшы команда болуп, Кыргызстанда мен деген командалардын бири болуп калганбыз. Ошол маалда биздин агабыз Канатбек Муратбеков деп ошол кезде губернатор болуп иштеп жүрдү. Бизге жакшы колдоо көрсөттү.
ошондон кийин биз жакшы результаттарды көрсөттүк. Ошко барып биринчи местени камсыздадык Высший-лигадан. 2-3 жыл аралыгында жакшы оюндар көрсөтүп жүрдүк да. Андан кийин ошо бир эле киши эми клубту, сыйлы клубту кармаш кыйын да. Анан ал байкебиз дагы кызматынан түшүп, андан кийин азыркы кезге чейин биздин клубдун президенти ошол киши. Анан бир момент ал киши дагы кичине өзү шарты болбой, биз дагы командадан балдар дагы кичине баягы стипендия деген башталып кетти башка клубтардачы. Акча предлагать этип, анан командадан жакшы балдар кетип калды ошол момент. Анан биз ошол кезде команда кичине аксай түштүк да. Ошонун аркасынан жакшы эме көрсөтө албай, эми кайра жаш балдар чогултуп 4-5 жылдын аралыгы болуп калды. Буюрса жакшы оюндар көрсөтүп, кайра өз ошол Теңиртоо мурунку өзүнүн калыбына келип калган мезгили азыр буюрса. Ошол учурдагы жогорку лигада ойноп, Теңиртоонун алдыга сүрөгөндөрдүн бири Айдар мырза. Бул командага ошол кантип келип калдыңыз? Биз окуп жүргөндө ойночубуз волейбол. Ойногондон окууну бүткөн жылы физкультура академияга ошо алдыма максат коюп, ошо волейболдон бир ийгилик жаратам деп физкультура академияга тапшырдым. Ал жерде биринчи, экинчи курста Самат агай, Эрмек агайдын колунда тарбияланып өстүм. Анан ошол кезде биз окуп жүргөн убакта эле айылда Чыңгыз байкелердин оюндарын аябагында көрүп, бизге мындайча айтканда мотивация катары ойногондор аябай жактырып, биз да ушуларда игрок болобуз деп алдыбызга максат койгонбуз. Анан экинчи курсту бүтүп, үчүнчү курсумдан баштап Чыңгыз байкенин колуна келип, азыркы убакка чейин ушу тренердин колунда тарбияланып, ушу Теңиртоонун атынан ойноп жүрөм. Канча жыл болду ошондо жалпысынан? Мен ойноп жүргөнүмө экинчи курстан баштаганда бир 6 жыл болуп калыптыр. Демек, Теңиртоого келгениңизге 6 жыл болду. Теңиртоого келгениме 4 жыл болуп калды. Анан ошол кайсыл позицияда ойнойсуз? Анан бул позицияны ушул позицияда ойно деп кимдер сунуш кылды же өзүңүз тандадыңызбы? Жок, негизинен менин позициям диагонал деп коет. Диагонал болсо приёмго катышпайт, арткы зонадан, экинчи зонадан нападение кылат. Ал диагоналга ойноп калышыма менин тренерим айтуусу менен, тренерим жакшы секиреткесиң, бийиктен кармайт экенсиң деп, анан ошол арткы зонага ошол диагоналга чыгарган. Ошо азыркы ошол диагоналда. Анан учурда ошол Теңиртоо командасынын курамын кимдер түптөйт, кантип тандап аласыз? Команданын жамаатын оюндун астында тренировкалар, машыгуулар өтөт бизде. Ошого жараша кимде результат бар, ким машыгууга жакшы активно катыша алды. Ошого жараша кеңешип, кээ бири ошол маалда ооруп калат, кээ бири ар кандай өзүнүн шартына байланыштуу оюнга даяр эмес мезгилдер болуп калат. Анан ошол маалда алмашуулар болот да. Анан оюнга чыгаарда ошол жерден карап туруп, мен өзүм чечим кабыл алам. Анан ошо сезондун башында жаңы оюнчуларды тандап болууда айыл жергесинен барып тандайсыздарбы же кайсы жактан тандайсыздар? Бизге быйыл негизинен биз бүт жаш балдарды алдык. 11 класста бүтүп келген балдардан, даже бизде 11 класстан 2 бала бар командада, быйыл бүтүп келишет. Көбүнчөсү команданы быйыл жаштардан түздүк да. Анан ошол быйылкы сезон тууралуу сөз кылалам. Артта февраль жана март айларында биринчи, экинчи тур жыйынтыкталып, финалдык бөлүккө жалпы 12 команда ат салышса, анын 6-су финалдык бөлүккө чыкты. Анан сезон алдында команданын максаты кандай эле? Анан биринчи, экинчи турдун жыйынтыгында командага кандай баа бересиз? Биринчи турда мен оюн башталганда балдарга айттым, замендегилер силерде шанс бар, биринчи турда чыгып ойногула. Быйыл биринчи жолу ошо чыгып чемпионатка катышып аткан балдар бар. Биринчи турда основном ошолорду ойноттум киргизип. Кичине залга көнсүн, командалар менен ойноп көнсүн деп биринчи турда
көбүнчө экинчи составды киргизип ойнотуп аттым. Экинчи турда бизде 12 команда болсо, ошонун 6 команданын ичине кириш керек финальный оюн ойнош үчүн. Экинчи турда биз болгон күчүбүздү жумшап, өзүбүз основной состав ойнодук. Буюрса 6 команданын ичине кирдик. Эми финальный оюндарга ойнойбуз 3-турда. Кудай буюрса. Анан атаандаштарыңыздарга кандай баа бересиздер? Мисалы буга чейин да ойнодуңуздар биринчи, экинчи турда, ошол эле Кадамжай, Чаткал, энергетик командалары өтө жакшы көрсөтүктөр көрсөтүп, фаворит катары болуп атат. Анан сиз өзүңүз оюнчу катары кандай ойлойсуз? Бул командаларды жеңсе болобу? Менин оюмда клубка ойноп аткан командалардын баарын күчтүү катары сезем. Команданын баары күчтүү, ошончо тренировка кылышты, ошончо талыкпай эмгек кылышты. Команданын баары бирдей, клубка ойноп атканда күчтүү баары. Демек, финалдык этапта алдыңкы биринчи, экинчи орунду алса, улуттук лигага жолдомо алат. Улуттук лигага чыгуунун максат коюп атасыздар. Буюрса, биз өткөн сезондо дагы чыга турган жерден буйрубай калды, 1-2 топ менен утулуп калдык. Быйыл буюрса чыгабыз деп ниет коюп атабыз. Албетте командалар күчтүү, ал жерде энергетик канча жылдан бери эмгектенип келе жатат. Күчтүү команда, опытный команда. Тренери да өзү жаш. Жеңиш деген экөөбүз дос болобуз. Ал да эмгектенип чогуу баштаганбыз, команданы түзүп, машыктыруучу болуп, анан Кадамжай дагы быйыл жакшы команда түзүптүр. Өзбекстандан бир легионер алып келиптир. Жакшы ошол бала жардам берип атат. Чаткал быйыл аябай жакшы оюн көрсөтүп атышат. Быйыл буюрса биз чыгабыз деп үмүттөнүп турабыз, даярданабыз буюрса. Ошо былтыркы сезон тууралуу айтып калдыңыз. Былтыркы сезондо акыркы оюнда жаңылышпасам Салам Алик менен ойноп, эгерде жеңсеңиздер чыкмаксыздар, жеңилсеңиздер алар чыкмактан. Анан ошол оюнда эмне жетпей калды деп ойлойсуздар? Негизинен ага чейинки оюндарда Теңиртоо бир аз көбүрөөк артыкчылык менен ойноп жаткандай таасир калтырган да, фаворит катары саналган. Салам Алик менен ойноп жатканда биз өзүбүзгө уже уверен болчубуз. Утабыз деген балдар да ушундай эмоция менен ойноп атышкан. Ошол маалда судьялар кичине ката кетирди. Барып айттык. Ал жерден эми биз дагы оюнду жоготпойлу деп оюнду уланттык. Ошол маалда команданын бир кандайдыр бир психологический жактан атака болду. Ошол момент Салам Алик действительно тактически аябай пайдаланып кетти да. Эми ал жакта тренери билесиңер, Кыргызстандын сборныйнын тренери болуп жүргөн Андрей Владимирович. Өтө опытный тренер, тактический жактан кичине биз алдырып койдук да, акыркы оюндун акыркы минуттарында. Анан ошо өзүңүз Теңиртоону канча жылдан бери машыктырып келесиз? Анан кесибиңиз боюнча өзүңүз да буга чейин ошол Дене тарбия академиясында окугансызбы? Мен 2007-жылы ошо Дене тарбия академиясына келип тапшыргам. Ошол волейбол жагына. Анан 2012-жылы бүттүм. Ал жакта мен келгенде ошо Догачиев Самат азыркы СК жаңы тренери. Ошол мен чоң оюнга ойношума ошол кишинин эмгеги чоң. Ошол киши тренер болуп, көп нерсени ошол кишиден үйрөндүм. Өзү мен кураторум да болчу, 5 жыл ошол агайдын колунда тарбияландым. Академияда окуп жүргөндө биринчи курста ошол Догачиев Саматта тренировка кылдым, биринчи, экинчи курс. Үчүнчү курста башка Абдыганы деген агайыбыз келген, Абдыганы агай деген. Андан кийин Абдыганы агайдын колунда дагы тарбия көрдүм.
физкультурный ошо дене тарбия академиясында окуп жүргөндө бизди ошо универсиаданын уткула деген бир эме коюлган агайлардан. Анан биз ушу мен 5-курска чейин ута албай жүрдүк, 2-места, 3-места болуп жүрдүк. Анан 5-курска келгенде ошо универсиаданын чемпиону болуп жакшы өтүп кеттик. Анан ошол машыктыруучулук карьераңыз кантип башталды? Мына теңир тоону канча жылдан бери машыктырып келесиз? Теңир тоону 2016-жылдан бери өзүм колго алып, өзүм машыктыруучу болуп баштадым. Ага чейин игрок катары эле капитан команда болуп ойноп жүрдүм. Анан Айдар мырза айтсаңыз, машыктыруучу катары Чыңгыз байке кандай мына кеңешин берди, сизге кандай мына таасирин бере алды? Мен ошо Чыңгыз байкенин колунан келгенден баштап чоң оюндарга аралаша баштадым. Чоң оюндарга аралашып калган себебине ушул тренеримдин пайдасы чоң. Чыңгыз байке тренер катары мыкты тренер. Азыр ошо көптөгөн жаш балдар ошо Чыңгыз байкенин колунан тарбияланып өсүп келет. Чыңгыз байке да өзү дагы Кыргыз Республикасына, Казакстанга, Россияга чейин таанымал өзү игрок. Тренер жагынан да ошо профессионалдуу тренер да. Өзү дагы ошо академиянын ошо тренер жагын бүткөн. Анан ошол машыктыруучу болгондо алгачкы кадамдарда кандай кыйынчылыктар болду? Оюнчу болгон жеңилирээк бекен же машыктыруучу болгондо? Мен ошо 2013-жылы окууну аяктагандан 2013-жылы аграрный университетке ошо тренер болуп келдим. Ошондон улам окуучуларды тренировка кылып баштадым, студенттерди. Жылда ошо универсиадага алып барып катыштырам. Ал жактан да Рысбек Зарылдыкович ошол университеттин ректору мага задача койгон. Мугалимдердин ден соолуктен спартакиадасы бар. Мугалимдерден да алып бересиң республиканы, студенттерди высший лигаға чыгарып бересиң. Анда 2-чи лигада болчу мен келгенде аграрный студенттер волейбол жактан. Анан болушунча жакшы спортко жакшы колдоо көрсөттү киши да. Анан мен дагы колдон келишинче балдарды алып келип ошол жака окууга тапшыртып, машыгууларды колдон келишинче кылып, высший лигага чыгарып бердим. Ошко барып, балдар 1-местаны алып, высший лигага чыгышты. Азыркы убакта высший лигада ошо аграрный студенттер. Мугалимдер жамаатын болсо республикадан чемпион болгонбуз. Анан тренерлик кесип бул аябай оор кесип. Ойноп атканда көп билинбейт. Сыртта тренер болуп турган бул өтө кыйын. Ал эмоцияны мындай сөз менен айтып түшүндүрө албайсың да. Үйрөткөн нерсеңди балдарың жаза албай атса, ушундай бир жаман акыбалда турасың, ушундай эмоция менен. Оюн бүткөндөн кийин болгон эмоцияң чыгат, ушундай эс алып, мындай утса бал командаң, анда мындай сөз менен жеткире алгыс бир башкача жакшы сезимдер болот да, өзүң ыраазы болуп, балдар утту депчи. Тренерликтин эми өзүнүн түйшүгү бар. Чоң эме талап кылат, аябай эмгек. Ошол эле кезде ойноп дагы машыктыруучу болуп дагы мындай бир аз кыйын болсо керек сизге. Ооба, албетте кыйын. Ойноп атканда дагы кээде ойноп атып өзүң эмоция калтырып ийесиң. Оюндун ичинен. Тренировкада айткандарыңды балдарың унутуп калат. Ар бир баланын психологиясы ар кандай да, бирөөнүкү оюнга киргенде оюнга эмоция менен жакшы ойнойт, оюнду алып барат өзү. Кээ бирөө ошол мелдешип убагында өзүнүн тренировкадагы оюнун алып бара албай калат да. Мен мисалы үчүн ошол балага ишенип коем. Ал ошол оюн убагында өзүнүн оюнун алып бара албай калат. Ошол маалда кичине эмоция калтырасың. Ал келечекте сизден да мыкты тренер чыгат деген чоң ишеничтебиз. КТРК спорт телеканалында Арена берүүсү уланууда. Бүгүн биздин конокто Нарын облусунун курама командасы Теңир Тоо волейбол клубу
өкүлдөрүн чакырганбыз. Команданын капитаны, машыктыруучусу Чыңгыз Шаев жана ошондой эле биздин студиябызга аталган клубдун дагы бир көзгө басар оюнчусу кошулду. Мунарбек Калдарбек уулу. Саламатсызбы? Сөздү дароо сизге берели. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып, анан волейбол дүйнөсүнө кантип аралашып калдыңыз эле? Мен деген өзү Теңиртоо клубунда ойнойм. Мен позициям болсо бул либеро деп коет. Арттан алмашуу, арттан защита кылам мен. Мен ошо эмем ошол да, позициям либеро деп коет меники. Анан менин бул оюнга келип калган себеби бул бир Алланын насиби экен бул. Анан мен өзүм байкелерим, Максат, Илимбек деген байкелерим бүт волейбол жааты менен болчу, бүт ойноп, ошолор байкелерим аркылуу аларды көрүп өстүм. Анан мен бир 8-класс кезимде ошо бизде оюн өттү. Анан ошо биздин тренерибиз бар да ошондо. Биз ошондон тренерибизди көрүп, ошо биз кыялданчыбыз, ошо биз да качан ушинтип ойнойбуз деп. Анан 2017 окууну бүтүп келдим. Окууну бүтүп келип эле ошо тренерим менен эң биринчи оюнум бул Астанага бардым. Астанага алып барып, мени ошоктон дагы ойнотуп келди. Анан келип эле ошо высший лига, наций лигадан ошо ойноп баштадым да эң биринчи. Демек 3-4 жыл болуп калды Теңиртоодо ойногонуңузга. 3-4 жыл болду ошо. Анан ошол мектеп кезинде волейбол ойноп, кандайдыр мектептер арасында жыйынтыктар бар беле? Жакшы жыйынтыктар бар болчу. Мен ошо Актала районунан болобуз. Биз аяктан чыгып Нарындан Бишкекке чейин келип ойнодук республиканскийге. Аяктан жакшы результат бере албай калдык, бирок Нарындын сборныйында окуучу кезде ойночумун. Эми Чыңгыз мырза, сиздин дагы ушу карьераңызга токтолуп кетсек, 2014-жылы жаңы болсом мыкты волейболчу деген наамды алгансыз. Ошол эле кезде Кыргызстан чемпиону да аталгансыз, анан жаңы муунда да ойногонсуз. Анан карьераңыз тууралуу айтып кетсеңиз кыскача, кандай ийгиликтерди дагы жараттыңыз? 2014-жылы ошондой эң мыкты оюнчу деп наам беришкен федерация тарабынан. Андан кийин биз ошо бир жыл команда чыга албай калдык. Анан жаңы муунда ошо жаңы элек айтып өткөн Догачи Самат деген агайым чакырып бир жыл ойнодум. Жыйынтыгында наций лигада Кыргызстан чемпиону аталдык. Андан кийин карасам Нарындан ошо жаш балдар чыгып ойнойбуз. Жаңы элек Болотбек уулу, Айдар дагы балдар бар болчу. Ошолор келиңиз байке, бизди машыктырыңыз, биз ойнойлу, биз Теңиртоо деп чыккыбыз келет деп айтып калышты. Анан мен алардын оюн четке каккан жокмун. Макул деп анан аракет кылып кайра команданы түзүп чыгып ошондон бери ойноп келе жатабыз. Мен Казакстанда дагы көп оюндарда ойноп калдым. Ал жакта дагы көп досторду күттүм. Бул жалпысынан эле бул волейболго негизи биз рахмат айтышыбыз керек экен. Волейболдун өзү бар болгон үчүн биз да ушул жакта барбыз да. Анан ошол ар кайсы жака сборлор, оюндарга барганда ошол жердеги жашоо, балдар менен чогуу өткөргөн күндөр өтө жакшы күндөр да. Анан Россияда дагы бир микс деп коет волейболдун, 2 кыз 4 бала болуп ойнойт. Анан ошого да катыштык. Манас деп барганбыз, анда бир дос балам алып барып, ошол жерден биринчи месттен алганбыз. Астана шаарынын чемпионаты өткөн бир сезон. Аяка да микс деп команда коюп, аяка да Манас деп 3-орунду камсыздаганбыз. Кыргызстан волейболунда болсо, бул жалпы жонунан айтканда федерация аябай жакшы. Кыргызстан волейбол федерациясы Элмирза Ракиевич баштаган өтө волейболду жакшы тартипке да алып келди, жогорку деңгээлге да көтөрүштү. Ошол эле зональный оюндарда жакшы результаттарды көрсөттү кыргыз волейболу. Ал жакта да чемпион аталды биздин балдар.
Кыргызстанда биз ошо волейболго Казакстанга барып калсак, биздин казак дос балдарыбыз айтып калат. Бизге ошол Кыргызстанга барып ойногон кызык дейт да. Анткени силерде күйөрмандар абдан көп дейт. Залга батпай калат дейт. А бизде күйөрман жок десе аз эле болуп турат. Биз ошол күйөрмандардын астына барып ойногубуз келет деп аябай кызыгышат. Биз да командага ошо Казакстандан балдарды алып келип ойноп турабыз, балдар менен опыт алмашуу кылып. Ошол жаңы муунда ойноп жүргөндө карьераңыздын туу чокусуна жеткен учурда башка клубтардан, чет өлкөдөн дагы сунуштар, жакшы сунуштар болсо керек, Башка сунуштардан ошол Талдыкоргон деген Алматанын ошол жакта Талдыкоргон шаарында ошака бир жолу бир оюнга барып калып, ошол жактан бир сунуш түшкөн. Ал жака келип ойноп, анан ошол командага да машыктыруучу жагына жардам кыл деп ушундай сунуштар түшкөн. Анан тилекке каршы аяка бара алган жок. Анан улуттук курамага буга чейин чакыруу алдыңыз беле же чакыруу албасаңыз эмне себептерден улам ушул чакыруу түшпөй калды деп ойлойсуз? Улуттук курамада түзүлүп атканда уже ал кезде биздин жаш жакшы балдарыбыз чыгып ойноп баштаган. Мен өзүм деле кызыгып барган жокмун, ал жерде жалаң жаш балдардан түзүлүп атты. Ошондон улам чакыруу болбой калды деп ойлойм. Мунарбек мырза, эми сиз жашсыз, улуттук курамага чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Анан ошол улуттук курамга ойноо кайсы гана спорттун түрү болбосун, кайсы гана спортчу болбосун, негизги максаттары, кыялдардын бири болсо керек да. Анан сиз ушундай алдыга ушундай максат койгонсузбу? Анан эгерде койсоңуз кандай бир аракеттерди кылып жатасыз? Ооба, биз дагы ошо Кыргызстандын сборныйына биздин мындайча айтканда мечтабыз Кыргызстандын сборныйында ойнош. Бирок бизде азыр жакшы деле бизде өзүбүздө шанс жок негизичи. Либера болуп жүрөбүз азырчы. Дагы кандай Кыргызстандын сборныйына буюрса, атаандаштар көп бүгүн сиздин позицияда. Конкуренттер көп, ошо бизге азыр шанс жокко деп ойлойбуз да негизичи. Эгерде улуттук лигага өтүп, улуттук лигада жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп калсаңыздар, албетте башка машыктыруучу дагы көңүл бурса керек деген ойдобуз. Негизи ошо бул Кыргызстандын сборныйына тандалыш, бирок бул бир турдан эле чечилип калат негизи. Бир турда жакшы оюн көрсөтүп, жакшы эметпесең, ошо Кыргызстандын сборныйына кирип кетишиң мүмкүн да. Азыр атайын сиздер үчүн, жалпы көрөрмандар үчүн волейбол тууралуу кыскача суроолор даярдаганбыз. Викторина, кыска нуска суроолор, жооптор менен. Аны эмесе экранга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Биринчи суроо: кайсы өлкө волейболдун мекени болуп саналат? Англия, Франция, АКШ. Сиздердин вариантыңыз? Мен вариантым боюнча волейбол өзү ошол АКШдан чыккан оюн бул. Туура жоопко кезек берсек, чындап эле ушул Америкада бир университетте пайда болгон. Алгач анын эрежелери башкача болуп, учурда өзгөрүп бүгүнкү абалга жетип келген да. Аны эмесе кийинки суроо, экинчи суроо: бир партияда бир команда канча жолу тайм-аут алууга укугу бар? 1, 2 же 3? 2. Туура жоопко көңүл бурсак, чындап эле 2 жолу тайм-аут алган укугу бар. Эгерде мына Европа чемпионаттарын карасак, ал жакта атайын техникалык да тайм-ауттар болот. Анан бирок тилек кашык Кыргызстанда андай деңгээлге жете элек. Аны эмесе үчүнчү суроо: волейбол аянтчасынын аянтыгы канча? 16-га 8, 18-ге 9 же болбосо 16-га 8 метр? 18-9. 18-9. Сиз да кошуласыз? Аны эмесе туура жооп, чындыгында эле 18-ге 9 метр. Эми буга чейин атайын окуп, ушул сферада болгон үчүн бул суроолор сизге өтө эле жеңил болуп жатса керек. Аны эмесе кийинки суроо: волейболдун торчосунун бийиктиги канча барабар? Бул мырзалар арасында айтып жатабыз, эми айырма бар албетте, кыздар менен мырзалардыкы. 2,43. 2 метр 43 сантиметр. Аны эмесе туура жооп чогуу биргеликте көрөлү да, ооба. 2 метр 43 метрге барабар экен. Айымдарды канча барабар билесиздерби? 2,27. 2,27. Аны эмесе кийинки суроо:
Bir партияда канча жолу алмаштырууга болот? 4 жолу, 6 жолу же болбосо чексизби? Чексиз эмес, эми бир партияда кандай замена игрокту, бир партияда бир игрок эки кирет, обратно замена, бир партияда ушундай эки эле жолу замена болот, бир игрок. Бир игрок ошо бир жолу болот, бирок жалпысынан 6 жолу алмаштырылса болот, э? Туура жооп, демек 6 жолу. Андан кийин эми Кыргызстан волейболуна да токтолсок, кийинки суроо да ошол Кыргызстан волейболуна тиешелүү. Волейбол боюнча Кыргызстандын чемпионатын 2 жолу жеңип алган команда. Ош Отор, Ош Бажы же Эрем? Кыргызстандын 2 жолу чемпионатын жеңген команда бул Эрем клубу. Эрем клубу. Сиздерде оюңуздар кандай? Жок. Акыркы вариант. Ош Бажы. Ош Бажы сиздин версияңыз боюнча. Аны эмесе туура жоопко кезек берсек, чындап Ош Бажы 2 жолу, ал эми Эрем жаңылбасам, мына акыркы 4 сезондон бери чемпион болуп, аябай эле акыркы жылдары доминацияны орнотуп алган десек туура болот да. Аны эмесе 7-чи суроо дагы деле болсо кыргыз волейболуна тиешелүү. 2020-жылы Кыргызстандын эң мыкты волейболчусу деген наамды 2 спортчу алган. Алар Жээнбек Абдисаев жана А варианты Альберт Орозбай уулу, Б Дамир Газинур уулу же В Жамалидин Мусаев. Альберт Орозбаев. Альберт Орозбай уулу. Туура жоопко кезек берсек, кайсы команданын мүчөсү? Ош Отор командасы ошол чемпион болуп, анын жыйынтыгында бүгүнкү күндө Альберт Орозбай уулу дагы чемпион болгон. Аны эмесе маегибизди сунсак, негизинен эле волейбол боюнча билимиңиздер абдан эле көп экен. Буга чейин сиз айткандай расстановка маселеси, мисалы ошол эле биз дагы түз эфирде баяндап жатканда, ошол жакшы командалар расстановкада көп каталары болуп жатат да. Анан бул эмнеден келип чыгат? Теория аз болуп жатат деп ойлойсузбу? Эми расстановканы кээ бир учурда адашып кетиши мүмкүн. Көбүнчө жаш жаңы келген оюнчулар ката кетирип алат. Расстановканын өзүнүн тактикасы бар да. Анан ошол машыктыруу учурунда кандай теориялык сабактарды өтөсүзбү өзүңүздүн окуучуларыңызга, тарбиялануучуларыңызга? Бизде эми залдан эле ошол моментте практически эле көрсөтүп үйрөтөбүз. Бизде эми отургузуп сабак өткөнгө анчалык убакыт жетишпей калат. Залдардын да убактысы саналуу. Ошондуктан практикада эле ошол маалда пайдаланып, убакыттан пайдаланып үйрөтүп кетебиз. Анан команда ошол мелдеш алдына канча убакыт даярданат же ошол сезон бүткөнгө чейин тыныгысыз ар дайым машыгуу учурунда болобу команда? Биз ошо күзүндө окуу жылы башталганда эле биздики дагы ошол маалда тренировкалар, машыгуулар башталат. Жайында болсо көбүнчөсү өз алдынча кээ бирөө эс алат, баягы жаракат алгандар. Көбүнчөсү өз алдынча машыгууларды өткөрүшөт. Жаракат жөнүндө сөз кылып калдык. Ошол статистика боюнча волейбол эң көп жаракат алганда спорт түрлөрүнүн катарында кирет экен. Анан карьераңызда ошондой оор жаракат алган учур кездештиби эле бүгүнкү күнгө чейин? Мен ошол 2019 жылы сол тиземен жаракат алдым. Ошо жыйынтыгында жарым жылдай ойной албай жүрдүм. Ошо былтыр ошо пандемия учурунда врачка барып, ошактан көрсөтүп, дарылап, азыр буюрса өзүнүн калыбына келип ойноп баштадым. Сизде буга чейин мындай жаракаттар болду эле? Бизде Кудайга шүгүр андай жаракат пока албайбыз. Биз көбүнчө ошо сеткадан алыс экинчи зонада жүрөбүз. Биз деле көп секирбеме кылбайбыз да, ошондон улам. Албетте, ар бир адам үчүн, өзгөчө спортчу үчүн да ден соолук маанилүү. Албетте, сиздерге да ден соолук каалайбыз. Анан улуттук лигага да бир аз көз чаптырып койсок, быйылкы сезондо ким жеңет деп божомол түрүндө айта аласыздар?
Улуттук лигадан менин көз карашым боюнча Аксы командасы жакшы даярдык көрүптүр, жакшы оюн алып барып жатышат. Ошондой эле Эрем ал эми чынында күчтүү команда, өздөрүнө ишеничтүү оюн алып барып атышат. Анан Сулаймантоо. Менин көз карашым ушул 3 команда чемпиондукка атсалышат го деп ойлоп Сиздин версияңыз боюнча эң күчтүү деп бир команданы кайсысын айта аласыз? Меники ошол Сулаймантоо деп ойлойм. Ошо күчтүү команда Сулаймантоо чемпион болот деп ишенебиз, Кудайым буйрса. Анан дагы волейболдогу дагы бир ошол ката деп айтабыз байтор. Мисалы кайталоо видео кайталоо жок эми бизде Европадагыдай башка өлкөлөрдөй. Анан буга чейин айтып калдыңыз, оюн учурунда ар кандай каталар болуп калат, топ линияга түштүбү же сыртка чыгып кетүүбү. Анан кандай ойлойсуз, келечекте дагы канча жылдан кийин ушундай бир бизде өнүгүп видео кайталоо болуп калат деген үмүттөр? Биздин федерация дагы аракетин көрүп жатат ошол жаатында. Анын үчүн бизде залдарыбыз дагы талапка жооп бериш керек экен. Бул жактан ошо мамлекет дагы көзөмөлгө алып, ушу спорт жагын карап, бизге ошо стандарт волейболго талапка жооп берген зал салынып калса, буюрса ошондо кайра камераны коюп, ошонун баарын жасап берет деген үмүттөбүз. Азыркы учурда деле колунан келишинче камераларды коюп биздин федерация. Ошондон да биз көрүп, анча жерин артка түрдүрүп, жайлатып көрүп алганга кичине мүмкүнчүлүк болуп атат. Чындап, акыркы жылдары бул федерация, волейбол федерациясы өнүгүү жолуна десек болот. Биздин каналдан түз эфирде бардык оюндар көрсөтүлүүдө, ошол эле YouTube платформасынан бардык оюндарды көрүп, буга чейин анализ кылууга да жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат десек болот. Жана бул чек эмес деген ниеттебиз. Волейбол Кыргызстан дагы мындан ары дагы өнүгөт деген ойдобуз. Ошол өнүгүү жолуна сиздер дагы өз салымыңыздарды кошобуз деген ниеттебиз. Биздин убакыт тилек каршы жыйынтыкталып калыптыр. Сиздерге келип маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн КТРК Спорт телеканалынын Арена берүүсүндө волейбол боюнча сөз кылдык. Теңир Тоо волейбол клубунун капитаны, машыктыруучусу Чыңгыз Шаев жана ошондой эле Теңир Тоо командасынын оюнчулары Айдар Болотбек уулу жана Мунарбек Кылдарбек уулу биз менен болуп жакшы маек куруп берди. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта болуңуздар.